Assalamu alaikum Oshqovarning görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандес, балбандар, биз бүгүн ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда ноокат районуна караштуу Токтомот Зулпиев айылдык аймагынын Камал Ата айылынан салам айтабыз. Камал Атадан мына чоң атта, гигант атта, Бекзаттан бир жакшы ат сатууга чыгат экен. Ноокат районуна танымал легендарлуу аттардын бири сатууга чыкты. Палвандар чапкан кандай ат болду, маалыматына чогуу жоолобуз туугандар. Бекзат, ассаламу алейкум. Келиң расына. Келдик, ден соолуктар жакшыбы? Көрүшүп эле Бекзат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, Асбек Кол жетпейт кытка. Ака, бүгүн Кыргызстанга танымал ака. Легендарлуу аттарды жаңылбасам мына Исановтан Ислам палван чапкан ат экен, э? Өзүңдүн ат ака, бул ат өтө кыйынчылык менен келди го жаныбар ака. Улактарда көрүп жүрөбүз, көп чоң жыйындарда чабылып жүрөт. Пай деген ат ушу болот, рас ака. Улагы таамай деп. Эми ака, бул кече Султан деп чыгардык го. Ол да чыгыш менен сатылды, ошону тарбиялаган адамды Кыдай Ислам ака. Onu da ушул адам тарбиялады ака. Бул ака жашы боюнча 7 жашар. Бул жаш боюнча 7 жашар. Ооба, жазга 7 жашар болот, расында ака. Бою боюнча ака 1.75 евро үрүмбү, беркиндей метрби, каалагандай метрге тартып. 75 өлчөп алат алган адам. Ака бунун улагы боюнча эми ака буну аз эле адам тааныбаса керек экен, мындай айтканда ака. Тааныбаган адамдын өзү жок. Аламан улак, торпок улак, лебай улак балбандар тааныйт деген бардык. Ака бул мындай узактан баштайлы. Сыймык полбан, Байботоп полбанына Баткендин полбандары. Баткендин полбан полный тааныйт ака. Былтыр чоң улакта баа Сабыт полбан бар го, Баткен. Ошону да тайга таштатты ака айланып. Ака жаныбар. Кличкасы кандай эле аттын? Король деп чабылып жүрөт ака. Король деп чабылып жүрөт. Легендарлуу король чыгып атат туугандар. Эске кожекеде эмеде улакта өзү токулуп атка таштады. Токулуп атка таштаган. Сорундары ham өтө көп. Сорунду кырган ат экен да. Кечеги мына эмеде бизде Нокатта чоң улакны эме Үрүсака улак бергенде Жали палванды Көкбелде Руслан палван айлантып Тогуз карага таштады ака. Тогуз карага. Ушул атты айланткан. Полный видеолору менен ака. Бул король ошондо элден палвандардан сурап ала берет экен алган адам, а? Көкбелде Садык палвандан эле мени сурасын ака. Любой палвандан сурап ала берет. Мынакей көрдүңүздөр, оюнунда портерге да салыштырыңыздар. Улагы таамай дегендер биз да көрүп жүрөбүз жыйындарда, улактарда. Танымал. Булчу айда чыга улакка көрдүм дебейт бирок. Мына 200-300 аттын ичинде вообще көрдүм дебейт. Себеп бунун содасы дагы өтө кыйынчылык менен келди ака. Өтө көп адам талашып, буну өтө кымбат акчага былтыр деле бербей койгон. Көңүлдөр кандай экен аттын? Көрүп турат, азыктар таза, туяктары. Тартып көрөт ака, оттой. Ондой да суа. Ондой нерсе вообще жашабайт. Токтоп тур, бу камерага батпай калат Бекзат. Батпай турган ат ака. Ошондо Бекзат бул атты любой жыйында ар кандай балбан сынап алса болот, а? Любой жыйында ака. Ака айткам го, Нокаттын любой палвандан сурап алсын. Ат кандай ат деп. Атка жооп ака. Палвандардан сурап туруп анан ооба ака. чала берет. Эми ака Кыргызстанда билутас 75 деген ат аз эле мындай айтканда. Расында камда таноолорун тарттык ака. Ондой баягындай. Пародасы боюнча кандай болду? Россия ака. Россия. Кандай эмес экен билбейбиз расында. Вакытта өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Атка баа бериңиздер, мына балбандардан сурап сүрүштүрүп алсаңыздар болот экен. Ат жаккан болсо. Ортодо айланышында өтө сөз жок. Ортонун аты экен да ошондо, а? Жыйында Кызылдай кожаны бар. Бул менен кожаны бар. Мынакей туугандар. Эле сүрдө отабыз расында ака, мындай чоң ат эми мындай аттарды анча-мынча келе бербейт да расында ака. Эми көп айтышы мүмкүн кандай келип калды деп. Эми мамилебиз бар келди ака. Ишенбесе номерин деле беребиз, сурасын ат кандай ат деп.
Ошондо улагы тамай ар кандай жыйында ар кандай палбаны менен келип ат текшерип алып берет. Aka көбү ыйлайт го бу атты aka. Tekin sal деп. Чоң жыйындарда ислам мени айлантып кой деген палбандар деле болду aka, эми айтпай эле койлугар. Маңгыран жандар. Мынакей туугандар көрүп турасыздар. Аламан улакка чоң жыйынга ат издегендер. Королдун баасын кандай коет чогуу сиздер менен жолобуз угабыз. Алдар тынасынан көрүңүздөр, жеп ичине улагына жооп бериле деген аттын. Бекзат эми аттын баасын айтчы. Расыл ака сырпыр кылбайлы ака. Сыр болбойт. Эртекчеле алдык биз деле мындай өзүбүздүн акчага алдык, onu сырпыр кылбайбыз ака. Жакшы акчага келди. Жакшы акчага келди ака. Өтө сонун акчага келди. Aka 20 000 değil, 15 000 dolar kamı var aka. 15 000 dolar. 15 000 dolar aka. Kemi süйлөшүүлөр болот ha. Болот aka. Мынакей туугандар, аттын баасы айтылды. 15 000ге бааланды туугандар. Атка кызыккандар эми Бекзат номерлерди айтып өтсөң. 224 менен. Плюс 996 224 менен 73 69 номерине сала берет Расыл. 69 номери менен байланышасыздар туугандар. Bir айланып тартып коем Расыл ака. Ушундай токтотчу. Мынакей атты тегеретип, дагы сиздерге тартып берели. Аты формаларда өтө жин ака. Бою 75 деп айтылды. Мына баллондар тааныган Атын атты. аты дагы да таныды Расыл ака. Анда содага береке берсин Бекзат. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.